угулган жок да. Угулган жок чын да эле. Сиз массалык маалымат каражаттарына чыгып кечирим сураган жоксуз да. Биз кечирим сурадык. 15-июнда биздин күнөөбүз бар деп Россакына интервью берди. Биз күнөөлүүбүз, убактылуу өкмөт, биз жоопкерчиликти алабыз деп. Бул жерде кемчилик да болбой атат. Мына бул кишинин суроосуна тайсалдап эле качып атасыңар. Мына мен документ алып келдим мисалы. Мына 13-апрелдеги жана силер үстүрттөн карадык, эч нерсе жок экен деп. Эмне үчүн эч нерсе жок? Бул комиссияга тапшырма берилип атпайбы? Имеющиеся противостояния среди различных группировок мусульманскому духовенству создают предпосылки для возрастания көз жетпей атат. Противоречий религиозной сфере и межнациональных отношениях. Анан атайын комиссия түзүлүп атат. Комиссиянын төрагасы Атамбаев болуп атат. Мүчөлөр Исаков, Алымбеков, Дүйшөбаев, Ибраев, Чотонов, Жапаров. Мына ушул жерде комиссиянын төрагасы эмне үчүн силер бир жерде анын күнөөсү бар жок деп Атамбаев жөнүндө бир ооз ачпайсыңар? Мына шайлоочулар дебедимби? Телекөрүүчүлөр кыргызып коюн. Мына ушул 3-4 пункттан турган мына убактылуу өкмөттүн распоряженияси токтому мындайча айтканда башка эчтеке айтпайт да, андан ары. Кандай тартип керек да комиссия? Кандай механизм бар? Кандай булардын укугу бар? Эчтеке жазылбайт. Бектазаров ушундай документ барбы? Бир жок деген ушундай документ барбы? Жөн гана баягы эметип койгондо токтомду кабыл алып коюшкан. Ар жагында эмне болоорун эч ким билбейт. Бектазаров жөнүндө ушундай бир жок деген ушундай документ барбы? Көрдүңөрбү? Сиздики жанагы бар да. Азимбек аркылуу сиз өзүңүзчү улуттук комиссияга келдиңизби? Анан азыркы айтып жаткан маалыматыңызды эмне үчүн эртерээк айтып берген жоксуз да ушуларгачы? Ой, берилген да булардын колунда да. Бар да. Бул киши жок болчу. Мен бардык комиссияга айтып берген. Бул комиссия бар булардын колунда. Азимбек аркылуу муну көрүп алып мен таң калдым. Бул токтомдун негизинде эч кандай укугу чектелген эмес, эч кандай укугу белгиленген эмес. Жок, ушундай токтомдо жок да, мага ана мени кантип күнөөлүү деп атасыңар? Ушундай да токтом жок да. Азимбек Анаркулович. Каяктан анан ушул ар тараптуу болуп эсептелсин. Мисалы, сиз мына өзүңүз айттыңыз, прокуратураны сиз тейлеп аттыңыз. Туурабы? Прокуратура тиешелүү жетекчилерге керек болсо иш козготуш керек болчу. Жетекчилерге биринчи ирет. Эмне үчүн чара көргөн жоксуңар деп туруп. Андай кылган жок да эч кимге. Азимбек Анаркулович, мына ошон үчүн сиздин да күнөөңүз ошондо да. Сиз жана 7-апрелде болгон көзгө атарлар жөнүндө маалымат бергенсизде, жаңы агым кезинечи, алар кармалган депчи, кийин алар жок болуп чыкты. Андан кийин ош окуяларында сиз бар деп айткан жоксуз. Бирок бүгүн парламентте снайперлер жөнүндө 15 снайпер азыр деле иште жүрүп атпайбы? Снайпер ошолор. Жок 8 7. Снайпер деген ошол Эзгедогу мылтык аткан снайпер болуп эсептелди. Ал снайпер деген ал Бекназаров же Жекшеев деген адам эмес. Ал ошол снайпер жанагы курал алып терезеден ачса ошол снайпер. Анда мага түшүндүрүп бериңизчи. Винтовка менен аткан адам 15 жоопкерчилик тартылып азыр сотто жүрүп атат. Бирөө каза болбодубу жакында? Ошол такталганбы? Апрель окуялары боюнча да улуттук комиссия апрель окуяларында иликтейт да. Мамлекеттик комиссия болчу. Мамлекеттик комиссия. Анда да сизде бар болчу. Биз мына айталы. Дагы бир жолу эскертип коеюн да. Биз эч качан укук коргоо органдарын, тергөөчүлөрдү, прокуратураны алмаштырбайбыз биз. Биздин максат саясий баа бериш, ошонун себептерин иликтеп чыгыш жана ошого жараша сунуштарды киргизүү. Болду. Ушул гана максат. Түшүнүктүү. Мен жана суроону берип жаткан себебичи. Мен дагы тактап айтайын, анткени биздин пресса, биздин ушул телевидение снайпер деген сөздү силер элге ушундай жеткиресиңер, бул чет өлкөдөн келген наемный бир снайпер болсо керек деп айтасыңар. Жок, биз эмес, ошо саясатчылардын айтканынан улам ушундай сөздөр чыгат да. Ал андай болбойт. Снайпер болот, стрелок болот, сержант болот. Мен кошулам буга. Жанагы патрулчу болот. Туура. Ошондой кишилер кармалды. Иши ошондо жоопко тартылып атат. Эгер далилденсе сот күнөөлүү күнөөлүү эмесин аныктайт деп биз айттык. Мен бул жерден бүгүн парламентте эле айтылып атпайбы? Мисалы үчүн Эркебаев айтып атат 9 жанагы көзгө атар жок деп ош окуяларындачы. Ошол эле мезгилде Дүйшөбаев чыгат дагы бар деп атат. Кандай түшүнсө болот ушул дал келишпестиктерди? Дүйшөбаев бүгүн парламенттин астында, биздин комиссияны бүгүн угуп атканда парламент ошону тастыктап туруп айтты. Керек болсо мен фамилияларына чейин көрсөтүп берем. Аны эмне такташ керек эмес беле? Бүтүмү болуп атпайбы? Жок дегенчи. Эл ишенет беле? Жок, мурун Дарвит да ошол маалыматтарды алганчы. Азимбек Анаркулович деле баягы мурун айтпады беле баягы революциядан кийинчи баягы ушунча адамдар снайперлер кармалды деп. Ошон үчүн айтып атам да. Эл ишенет, андан кийин жок болуп калса же жокпу же барбы белгисиз. Мындай да, алар ачык айтылып, фамилиясы, аты жөнү айтылбай турса, коомчулук бизде чыдабайт да. Ошон үчүн баягы бул жөн эле сөз боюнча калдыбы дегенде бүгүн жок, анын баары чындык деп бүгүн Дүйшөбаев ошону тастыктады. Мындай да тергөөнүн жашырундуулугу бар. Баланча түкүнчө аткан экен деп айтып койсоң, ошо күнү тиги өлгөндөрдүн туугандары аны тимле тыпындап жеп кетпейби?
Көп нерсени түшүнүш керек. Көп нерсени тергөөнүн кылмыш иштин өзүнүн закону бар. Ошол закон чегинде жүрөт. Да коомчулук бир эсептеп эле бир нерсени алып, снайпер десе бул тиги Чечнядан келген снайпер экен деп чыгарат. Азимбек Анаркулович, ушул ош окуяларын баштаган үчүнчү күч деп жүрөт да. Так айта аласызбы, үчүнчү күч кимдер конкреттүү? Жок, мен андай деген бул кишиден сурагыла. Негизги жыйынтыкты дагы бир кайталап кетсеңиз, ош окуялары эмнеден башталган? Ошо улуттук комиссия иштегенде эмне? Ош окуясы 2010-ж болгон жок. 63-ж болгон. 90-ж Ал болгон. эми узун окуяда 2010-ж жок. Кой туруңуз, баары бир эле процесс, бүт эле. Мына мен ачык эле айтып атам, бүгүн дагы айтып коеюн. Өзбек калкынын диаспоранын ичинде сепаратисттик топ бар. Алардын лидерлери бар. Бүт өзбек элинде эч кандай күнөө жок. Ошолор баягы максаты алардын акыры жүрүп отуруп түштүктө Ошто автономия түзүү максаты. Ошондон булар эч баш тарткан жок. Себеби мурунку жылдары 90-жылдардагы буга туура баа берилген эмес. Бир дагы жетекчи Кыргызстандын ошо моюнуна алып, ошо күнөөлүү экен деп, ошол отставкага кеткен эмес. Ошо боюнча жымсалдалып, баары тең жабылып калган да. Конкреттүү ошо өзбек лидерлеринин сепаратист, автономия деген кайсы лидерлерин айтып жатасыз? Азыркы качып жүргөн лидерлери. Батыров, Ошол эле Батыров. Ошонун күнөөсү автономия, сепаратизм деген сөздөрдү айтканбы? Далилденгенби? Алар деген мына жанагы телевидение аркылуу эмес, мындай өзүнчө жыйындарда далилдер бар. Өзүнчө чогулуштарды өткөрүп, көптөгөн баягы өзбектер жыш жашаган жерлерге барып алып туруп чогулуш кылган да. Ошону уккандар көп бизге эметип берди, далилдеп беришти. Ушинтип айткан дейт. Биз акыры жүрүп өзүбүздүн автономия түзүшүбүз керек деген. Бул деген баягы мындайча айтканда публично бүт элге угузбай айтса дагы ич-чара ошого даярданышкан да булар. Жапар Жекшевич, айтсаңыз, мен сиздин интервьюларыңызды окуп чыктым да. Улуттук комиссия ишин жаңы баштаганда эле өзбек лидерлери ошондой сепаратисттик максаттары бар болгон деп айтып чыккан экенсиз да. Анда иликтөөгө негизделбей эле айтып чыккансызбы же бир маалыматтар бар беле сизде? Бизде көп эле, менде көп эле маалымат бар болчу. Ошо улуттук комиссия ишин баштай электе эле. Баштай электе эле мен өзүмчө анализдегем, чындыгында элечи. Мисалы, мен айтам, эмне себептен ушул жанагы 10-июнга чейин ошо Ошто барып туруп тренинг өткөрүшөт журналисттер үчүн, чет мамлекеттен ар кайсы жактан келишип. Эмне үчүн ошол окуянын астында Жалал Абадта дагы Россиядан келген журналисттер эч качан мынча көп болбогондой жайнап келишет да. Эмне үчүн чет мамлекеттен да журналисттер келет? Эмне үчүн эмиссарлар келет? Саясатчылар келет? Анан референдумга каршы кыргыздар турган жерге барып алып туруп референдум астында кадимкидей убактылуу өкмөттү жамандап, парламенттик республика болбойт Кыргызстан, анда силер өлдүңөр, эки мамлекет бөлүнүп жок болосуңар деген ачыктан ачык эметет. Эмне үчүн айрым мамлекеттер баарыңарга белгилүү, ошо расмий бийликтери ар кайсы жерде эл аралык чоң форматтарда сүйлөп атып, түздөн түз Кыргызстандын ички иштерине кийлигишет. Булардын баары кокустук эмес. Эмне үчүн ошол 10-июнда саммит Ташкентте президенттердин саммити болуп атканда башталат. Анан кийин сырткары, андан сырткары. Эмне үчүн дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары окуя болуп башталардан даже ашып кетип, озуп кетип, ушундай кабарларды берет дагы, геноцид болуп атат, кыргыздар өзбектерди курутуп атат, кырып атат деп. Сиз бир жактуу болдум деп ойлобойсузбу? Ошо алдын ала эле сепаратисттер бар деп, анан улуттук комиссиянын ичине кийлигишипчи. Мен ал өзүмдүн жеке оюм катары мен калдым. Комиссиянын корутундусуна кирген жок, бирок мен саясатчы катары, Кыргызстандын жараны катары мен оюман кайра тартпайм дедим. Азимбек Анаркулович, сиз айтып кетесизби? Ош окуяларынын негизги ушу 2010да айтып жатам да. Сиз макулсузбу азыр? Жапар Жекшевич. Мен Жапар Жекшевичке макулмун. 2010 эле эмес, мунун түбү кылымдардан бери келет. Бирок конкреттүү айтсак, бирден башталат да. Күнөөлүү кыргыз бийлиги, кыргыз саясатчылары күнөөлүү. Өзбек сепаратисттери да эмес. Кыргыз жакшылары, кыргыз мыктылары. Советтер Союзуна чейин деле бир топ биздин чоң атка минерлер, Шабдан, Байтек, тиги Боронбай би, тиги бир топ атакелер деле орустарга жагынуу саясат менен алып келип кыргыздарды экиге бөлүп келген да. Кыргыздар бөлүнүп келген. Кыргыздын душманы дайыма душман болот. Советтер Союзунун учурунда кыргыздын душманы кыргыз деп жатасыз, эмне үчүн деген, эмне деген гана Кыргыздын тыныстанып окшогон эң патриот адамдарыбыздын баарын ким жеди? Кыргыз жеди. Макул. Дальше кетели. Анан 63-жылы жана Жалал Абадта заводу башка. Эмне үчүн мен айтып атам? Кыргыз өз жерине өзү ээ болуп, кыргыз саясатчылары, кыргыз бийлиги. Урматтуу көрөрмандар, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин программабыз түз эфирде чыкты. Талкуулаган темабыз Ош окуялары. Бүгүн биздин студияда Жапар Жекшеев болду, улуттук комиссиянын мүчөсү жана убактылуу өкмөттүн вице-премьер-министри Азимбек Бекназаров. Сиздерге чоң рахмат.